Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон бул кечте кайрадан 7-каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Ал эми бүгүн биздин студиябызда дагы өзгөчө коноктор бар, алдыда тааныштырабыз. Бизден алыстабаңыздар. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө келген конокторубуз менен дал ушул пиала чайынан ичип маектешебиз. Ал эми дагы бир нерсени белгилей кетсем, Пиала Голд компаниясы жалпы кыргыз элине лотерея ойнотулуп жатат. Сиздер ал үчүн piala.kg сайтына катталасыз дагы, зээр буюмдарды жана байгелүү акчалай дагы сыйлыктарды жеңип алсаңыздар болот. Ал эми биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы ким келди экен деп күтүп калышты окшойт. Келген конокторубуз менен тааныштыра өтөйүн. Кайрыктар казынасы коомдук бирикмесинин жетекчиси Айжан Адылова жана Кайрыктар казынасы коомдук бирикмесинин мүчөсү Жумабек Бугубаев. Кош келипсиздер биздин студияга. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, баары жакшы. Келиңиздер, алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыздар. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу сиздердин жалпы жамаат. Бүгүн сиздер менен насиптеш болуп ушундай кезигип отурганыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Арыбаңыздар кыргыз элим, баарыңызга жакшылыктарды каалайм. Бар болуңуздар. Саламатсызбы эже, дагы бир жолу кош келипсиз биздин студиябызга. Мына аталган бирикменин жетекчисисиз, көптөн бери акындардын башын бириктирип, жетектеп келесиз. Келиңиз ушул бирикме боюнча айта кетсеңиз. Бул биздин жалпы Кайрыктар казынасы коомдук бирикмеси боюнча айта кетсем, 2010 жылы Москва шаарында врач Багыт Бапанов Шериевич аркылуу түзүлгөн биздин төрагабыз. Бул бирикмени түзүүнүн да себеби болду. Алыста жүргөн биздин мигранттар, таланттуу мигранттарды көп кездештирип агайбыз, анан ушул адамдарга өбөлгө түзөйүн, ушул таланттарын элге таанытайын деген максатта түзүлгөн. Азырынча биздин ушул жалпы Москва боюнча, Россия Федерациясы боюнча, Америкада дегиле ушул жер шарынын көптөгөн жерлеринде биздин азыр акындарыбыздын саны өтө көп. 2010 жылдан бери мына 13 жыл болду. 13 жыл ичинде биздин Москва кайрыктарынын 7 томдук китебин чыгарып алдык. Анан биздин ушул Кыргызстан боюнча иштеп келе жатканыбызга 6 жылдын 100 болуп келатат. Бизде Кыргызстанда 7 област боюнча бирикмелерибиз бар. Ар бир бирикмеде эң эле аз дегенде 30дан 40тан мүчөлөрүбүз бар. Анан биздин ушул Бишкек кайрыктындагы ушул 6 жыл ичинде 3 альманах китебибиз чыкты. Ошондой эле биздин акындарыбыздын автордук китептери жарык көрдү. Ош кайрыктарынын бир китеби чыкты. Алайкуу кайрыктарынын бир китеби. Ошол жакшы нерселерди алып келатабыз. Мына 13 жылдын 100 болуп калды деп калдыңыз. 13 жылдан бери баягы жан дүйнөсүндө бир чымыны бар деп коет го, ошондой чыгармачыл инсандарды сиздер кантип тандап аласыздар? Ырларын окуп көрөсүздөрбү же баарын эле кабыл ала бересиздерби? Жок, бул жактан туура суроо бердиңиз. Бизге кайрылгандардын саны өтө көп. Анан биз бирок чындыгында сен күчтүү акын экенсиң, сен жакшы зат экенсиң же сен тажрыйбаң топтол эле экен деп биз бөлбөйбүз. Бизге бардык келген баягы ырга шыктуу адамдарды кабыл алабыз. Бул негизи ыр жазуу бул баарына эле бериле бербеген талант. Бул нерсени биз окуп же билип баягы кабылдай албайбыз. Анан мисалы жаңы үйрөнчүк болуп келаткан биздин акындарыбыз, жаш калемгерлерибизди биз өзүбүз тарбиялап, билбегендерин үйрөтүп алабыз. Жакшы. Ал эми жаныңызда мына Жумабек мырза, бул аталган бирикменин мүчөсүсүз. Анан дагы айтып калбадыңызбы, 1 жылдын 100 болуп калды келгениме депчи. Кантип келип калдыңыз? Дегиле акындыкка качантан бери аралашып калдыңыз? Акындыкка аралашканым
жаш кезимден эле ыр жазчумун. Кийин ушул 1 жыл мурун эжебизден бирөө Курмажан эже деген сен ыр жасап эмессиңби ушу акындардын немесине кошуп коеюн деп ысык көл кайрыктарына кошкон биринчи. Анан ушу жаңы жылга жакындап калганда Бишкек кайрыктарына кошту. Ошондон бери ушу Бишкек кайрыктарында 1 жыл болду. 1 жыл болуп калды. Негизи эле өзүңүз буга чейин китептерди чыгарып же ушундай аракет кылып көрдүңүз беле? Жок. Кагазга эле жазып чогулта берет белеңиздер буларыңызды. Общий тетрадьтарга чогултуп ылар жазып, анан бир жолу Шайлообек Дүйшеевке сынатып барып көрсөтүп ошондон көрдүңүз. көргөзгөмөн, дагы жазсаң болот экен, сен жакшы жазат экенсиң деген сөздөрүн угуп, акылын угуп, ошо менен союз алмашып неметип кетпеди, ошондон ошо басылган боюнча эле, катылган боюнча эле жатканда. Негизи эле кандай тематикадагы ырларды жазасыз? Анан эми ыр жазуу бул оңой эмес болуш керек. Кайгылуу, лирикалык кандай ырларга жакынсыз? Меники көбүнчө поэзия жагында кетет окшойт. Сүйүү ырларына. Сүйүү ырлары да бар. Мекен жөнүндө. Жаздырбыз жакшы эле койго келген. Жакшы келген ырларды. Келиңиз анда бизге бир ырдан айтып бересизби? Анда өзүңүздүн калемиңизге таандык, өзүмдүн калемиме таандык. Анда бул жакында Чыңгыз Айтматовдон улуу жазуучу 95 жылдыгын белгилеп атышпайбы? Ошол жөнүндө жаздыңыз, жазылган ырым бар эле, окуп берейин анда. Кыргыздын уулу улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго. Кыргыздын бактысына Чыңгыз келген, даңкы чыгып кыргыздын уулу деген, дүңгүрөтүп дүйнөгө из калтырды, өчпөгөн, эскирбеген, кемибеген. Чыңгызым кыргыз жүзүн жарык кылды, кыраан бир эл экенин анык кылды. Жай турмуштар ааламга сапар алып, чыгармалар тизилип тарых кылды. Дагы көп жазылбаган ойлор калды, саманчылар өткөндөй жолдор калды. Ак кемени күткөнү Нургазынын, толгонайда сынулган колдор калды. Гүл сараттан чыгарып кара териди, дүңгүрөтүп сүйлөтүп жеренени. Момун чалдын жаш төккөн карегинде, деңиз бойлой жолулап кете берди. Басылды Кассандра тамгалары, үзүлдү бышкан кызыл алмалары. Алтын айдын төгүп турган көз жашында, казылды кара жердин чалмалары. Кайгы басып тиги тоолор кулаганда, күндөрүндөй күңгүрөп кыяматта. Кылымдарды карыткан бир күн болуп, калды дүйшөн жалгызсырап бир заматта. Эрте жазда келиши туруналардын, атадан калган туяк бакыяндын. Жашын төгүп ак жаан менен билгизбей, ак булуттар түрүлдү Чыңгыз хандын. Манас атанын ак кар көк музунда, бешигилген бугунун турушунда. Ак бааранын арманы дастан болуп, кайрылып келген куштар учушунда. Делбиримдин Ильясты күтүүсүндөй, Жамиланын Даниярга сүйүүсүндөй. Өмүр өлүм бетме бет келген кезде, жашап калды Чыңгыз ага тирүүсүндөй. Алдыда жашайт Чыңгыз дагы, артында Ала тоонун кыргыздары. Эң бийик түбөлүк жол Чыңгыз жүргөн, жаркырайт саманчынын жылдыздары. Эң бийик түбөлүк жол Чыңгыз жүргөн, жаркырайт саманчынын жылдыздары. Керемет, Майкурда кол чаап коелу. Чындыгында сонун жазыпсыз. Ар бир саптарын окуганда Чыңгыз Айтматовдун мага чыгармалары эске келди да. Негизи бул нерсени жазыш дагы оңой эмес да. Анан баягы илхом деп коет го. Ошол негизи эле ар бир чыгармаларды жазарда ошол илхом келеби же жөн эле жаза бересизби? Ооба, илхом келбесе кайсы учурда келет? Баягы ачууланганда же таарынганда ар кандай учурларда келет го? Кайгырганда? Бир нерсени ойлоп, ушул аябай жакшы неме экен деп мындай бир ойго келип,
ушул жөнүндө бир неме болсо болот эле дегендей кыял болуп кетет да. Анан ошол жөнүндө биринчи саптары түзүлө баштайт кыялда. Анан аны түзүш керек болот, анан жазып ыр саптарын айлантып кетет. Жакшы. Айжан эже, анан мына ушундай топ түзүп, канча жылдан бери бардык баягы таланттарды башын бириктиребиз деп айтып калбадыңызбы? Анан ошо Орусиядан башталыптыр, бул топ. Анан Америкада дагы бар деп калдыңызбы? Негизи ошондо ар кайсы өлкөлөрдө сизге байланышып турушат алар, Ооба, албетте биздин акындарыбыздын саны жалпы мындай санаганда 1000ден ашуун. Анан айтып атпайсызбы, ошол Москвада, же болбосо Америкада, же болбосо Сибирде, Якутияда бардык жакта акындарыбыз бар. Биз алар менен ушул телефон, WhatsApp аркылуу, азыр эми баягы техниканын өнүккөн заман, ушул телефон аркылуу биз күнүгө бири-бирибиз менен пикир алмашып, ким кандай ыр жазса, ошол биздин бар катарыбызга салып, сынга коюп, анан ушундай сүйлөшүүлөр болуп турат. Сынга коюп деп калбадыңызбы? Ошо ар бир жазган саптарды өзүңүздөр текшерип, оңдоочу жерлерин оңдоп, анан чыгарасыздар да. Ооба. Тарынып калышпайт. Жок, бизде андай болбойт. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн уставыбыз бар. Ошол уставда бир пунктунда көрсөтүлгөн. Мисалы, ырды жазып, биз баягы жалпы ошол биздин мүчөлөрүбүзгө группага салабыз ошолорду. Анан мисалы идеалдуу акын же болбосо идеалдуу жазуучу жок. Бир нерсени бирөөбүз билсек, бир нерсени бирөөбүз билбей ката кетирип алышыбыз мүмкүн, катачылыктар кетет. Анан ошон үчүн биз жалпы элдин назарына салабыз, акындардын назарына салабыз. Анан ошол жактан биздин улуу баягы тажрыйбасы көп акындарыбыз да бар. Алар өздөрүнүн баягы биз кемчилик кеткен жерлерин айтышат. Анан биз ошону кайра иштеп чыгууга өбөлгө болот. Анан бизде андай сын айтып койдуң деген таарыноо жок. Анан тажрыйбалуу акындар бар деп калбадыңызбы? Ошол негизи ошол залкар акындар менен иштешесиздерби? Кеңеш алып, биз көрдүңүздөр беле же баягы барып текшертип? Бизде мисалы баягы улуу чоң залкар акындар менен мастер-класстарды өткөрүп турабыз. Ал эми биздин өзүбүздүн ырларыбызды биздин эле ушул жалпы кайрыктын ичиндеги тажрыйбасы көп болгон акындарга текшертебиз. Албетте текшерүүсүз биз эч жакка чыгарбайбыз. Бардыгы жагынан төгөрөгү төп келишкенде гана сайттарга же болбосо ошо акындардын арасында көп конкурстар болуп турат, ошол жакка жөнөтөбүз. Демек, конкурстарды дагы уюштуруп, өзүңүздөр да уюштуруп турасыздар, Анан колуңуздарга бүгүн 2 китеп алып келипсиздер. Сиз дагы өзүңүз ырларды чыгарып келесиз, Анан бизге бир ыр окуп бериңиз. Кайсыл өзүңүзгө жаккан ырларыңызды? Ошол биз жакында декабрдын 12-синде Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы белгиленген турат. Анан буюрса биз да ошол убакытка иш-чара өткөрөлү деп турабыз. Анан мен дагы Жумабек байкеде эле Айтматов Чыңгызга деп чиймелеп койгон 4 саптарымды окуп берейин. Дүйнө элине тааныштырган кыргызды, ким тааныбайт биздин улуу Чыңгызды, канчалаган шедеврлар жаратып, колубузга карматкандай жылдызды, даңазалап ак сүйүүнүн мухитин, Асел менен Ильязды жаратты, Данияры менен сулуу Жамиля колтукташып бирге басып баратты. Дүйшөм менен алтын айын карасаң, билим үчүн бирге сапар алышкан, Орозкулу, Момунчалы, Нургазы, буг энеси кылымдарды карыткан. Кең талаасын, махабатын сүйгөнүн, сүрөттөдү сулуулугун дүйнөнүн, баласы үчүн керек болсо жаны бар, ак баранын улуп ыйлап күйгөнүн. Саманчынын жолу анан жаркыган, ак кемеси көл үстүндө калкыган, гүл сарысын жер чапчыган толпарын, элестетсең жүрөк толкуп балкыган. Түбөлүккө өчпөс эмгек жараттың, Төрөкулдун уулу улуу Чыңгызым, кылымдарга атың даңктап унутпай, мактап жашайт сени дайым кыргызың. Кылымдарга атың даңктап унутпай, мактап жашайт сени дайым кыргызың. Керемет, керемет.
айчан эже, анан негизи эле ушул акындардын, чыгармачыл инсандардын жүрөгү назик болот деп айтып коет эмеспи? Анан акындар баягы мындай сөз бар го, бирөөнү катуу сүйгөндө анан акын болосуң депчи. Сиз кантип келип калдыңыз эле? Негизи бул акындыкка келип калганымдын себеби мен мектепте окуп жүргөн эжейим деп билем. Ошол эжейим класс жетекчимде ыр жазчу эле. Анан ушу мектепте да ушундай активистка болчумун. Анан кандайдыр бир иш-чара өткөргөндө ошол эжейибиздин ырларын окучу элек да. Анан көбүнчө эжейим мени окутат эле. Көркөм окуган жакшы окуйсуң да. Анан ошол эжейимдин ырларынан таасир алганмын, аябай жакшы көрчүмүн. Анан аябай мындай кыялданчу элем да. Ушул эжекемдей болуп ыр жазсам, кандай адам ыр жазат болот экен депчи. Анан мен деле ошол бир 10-класстардан баштап ушул жака эме болуп калдым. Бир аздан чиймелеп койчумун. Эми ал кездеги жазган ырларыбыз балалык, баяу сезим менен жазылган ырлар болсо керек. Андан кийин бул жака шаарга окууга тапшырып келип, бул жактан дагы ошол эжекемдей болом деп мугалимдик кесипти тандап алгам. Ал жактан дагы ушул ырга болгон шыгым, ырга болгон эргим күчөдү. Эмне болуп күчөп калды ошо? Анан өзүң айткандай чын эле баягы ыр бир баягы бирөөнү жакшы көргөнүңдө, бирөөнү сүйгөнүңдө, же болбосо бирөөгө капа болгонуңда чыгат да. Көбүн эсе акындардыкы ушундай болсо керек деп ойлойм. Мисалы менде ушундай. Анан эң биринчи эле баардык эле акындардын көбү биринчи баягы сүйүү жөнүндө лириканы жазат. Жолуктурганда анан баягы жазса керек. Мен мисалы ошондой болгом. Сиз дагы ошондой болгонсуз. Мен да ошондой болгом. Алгачкы сүйүүңүздү жолуктуруп, анан чыгармачылыгыңыз дагы ошондой болгон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияга келген өзгөчө коноктор, өзгөчө акындар менен сон маек болуп атат десем болот. Азыр биз жарнамага өтөлү дагы, андан соң маегибизди уланталы. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Жумабек мырза, сиз дагы мына көп жылдан бери ушул акын ыр жазып келем деп калдыңыз. Анан негизи эле канча ырыңыз бар? Мына китеп чыгара элетим деп атасыз, бирок кагаз бетине чиймелеп анан чогулткансыз да аны. Болжол менен канча? Көп эле толуп калса керек. Шайлыбек Бишеевке сынатып барганда 2 общий тетрадь алып баргам. Ошонун экинчисинде 2 поэмам бар. Поэма да жазып койдуңуз. Анан калган кийинки чыгарган ырларымды өткөндө санасам 300дөн ашып калды. Негизи өзүңүздүн жеке ушундай китеп чыгарайын деген ойлоруңуз барбы, пландарыңыз? Ойлор бар, аябай тилек да. Ошо тилегим орундалып калса экен деген ойлорум бар. Жакында ошо Кудайым буйруп не өтүп калса китеп. Жакшы, анда тилегиңиз орундалсын. Биринчи китеп. Жакшы. Аны келиңиз, сизди дагы бир ырларыңыздан окуталы. Мен ушу Жумабек байке тууралуу бир аз кичине кыстырма айта кетейин. Биздин ушул Бишкек кайрыктар адабий бирикмебиздин эң патриот, эң позитивдүү, эң активист акыныбыз ушул киши. Анан бул кишинин ырлары баягы жеңил-желпи ырлар эмес да. Ар бир ырынын өзүнчө бир кандай десем бир даамы бар да. Башкача жазат, стили башкача, идеясы такыр башкача да. Анан мен азыр сиз сурап кетпедиңизби, ошол китеби качан чыгарайын деп? Буюрса биз ушул агайдын китебин даярдап атабыз. Жалпы командаңыздар менен. Ооба. Жалпы биздин командабыз менен китебин даярдап атабыз. Бирок быйылкы жылдын эсебине жетишип калсакпы дедик элек. Аракет кылып атабыз. Быйылкы жыл болбосо жаңы жылда жакшы жаңылык болуп, белек болот экен да сизге. Рахмат. Жакшы. Келиңиз, кайсыл ырыңызды окуп бересиз? Тоолор менин мекеним. Бийик тоолор менин кымбат мекеним.
Бийигине кыялымда жетемин, бактым сенде баа жетпеген алато, баркың үчүн жанды курман этемин. Кереметсиң берекеси төгүлгөн, көктү тиреп чокуларың көрүнгөн, күбө болуп кыргыз баскан жолуна, мекенимсиң нечен сырды чөгөргөн. Сансыз кылым ашууларда чубалган, коюнуңда кыргыздан куралган, бабалардан мурас калган жеримде эр жигиттер чептей бекем туралган, бабалардан жаткан ыйык жеринде мен да бир күн топуракка айланам. Керемет, чындыгында Жумабек мырза ушундай мааниси терең, мындай патриоттук ырларды жаратат экенсиз чындыгында. Анан негизи сиздин ошол акындардын ырларына көпчүлүк ырчылар, чыгармачыл инсандар баягы ырдап чыгайын деп дагы суранышат го. Сиздин ырларыңызды да ошондой обон кылып алгандар болгон беле? Обон кылгандар болду, бирок жактырып ырларыңызды. Ооба болду, бирок азырынча аз санда. Эң биринчилерден болуп Бишкек кайрыктарына деген жазылган ырымды Айжан Адылованын демилгеси менен ушул Бишкек кайрыктарына гимн кылып чыгарып коюшту. Абдан ыраазымын. Жакшы. Мына бүгүнкү эфирибизден кийин дагы сиздерди көрүп ырларыңызды укту да, ошол ырларыңызга алып кайрылышат болуш керек эми. Ушундай мааниси терең ырларды жаратат экенсиз чынында. Анан Айжан эже, алдыда кандай пландарыңыздар болуп атат? Мына ушунча 13 жыл болуптур, жалпы бир командаңызды топтоп, бир иш-чара өткөрөм деп калдыңызбы, ошол боюнча айта кетсеңиз. Бизде алдыга койгон максат тилектерибиз аябай көп. Былтыркы жылдын эсебинен айтып кетсем, ушул баягы маданият жагында жалпы биздин ушул Москва кайрыктары, биздин Москва ушул акындардын арасында илгерки биздин кыргыздын салттары унутулуп баратпайбы? Ошол салттарды кайра жандандыруу иретинде биз Алтын шакек деген долбоорду баштаганбыз. Эң биринчилерден болуп ушул Москва кайрыктары өткөрүп, анан бизге ушул Кыргызстанга бизге Бишкек кайрыктарын өткөрүп берген. Биз дагы быйылкы жайда ошол Алтын шакек долбоорун өткөрүп алдык. Бул долбоордо баягы унутулуп бараткан эски ырлар, анан унутулуп бараткан кыргыздын салтын өзгөчө кайра баягы жаштарыбызга таалим тарбиялык мааниси баягы жоголбосун деген ниетте өткөрүп алдык. Анан буюрса ошол проектибиз жалпы биздин 7 регион боюнча айланып өтөт. Андан кийин Кудайым буюрса башка дагы бизге окшогон адай бирикмелер көп да, анан аларга сунабыз деп турабыз. Ошондо 7 областты кыдырасыздар. Ооба. Жакшы. Келиңиздер эми эркин микрофон болсун. Эркин микрофон берерден мурун сизге дагы бир ырыңызды угалы. Сиз дагы ырларыңыз жакшы экен. Кайсыларды окуп бересиз? Эми жана сиз айтып кеткендей баягы лирикасыз, сүйүүсүз акын болбойт дейт го. Анан сүйүү жөнүндө Айжан эже. Үмүтүм сенде. Өзүңдөн үмүт үзүп түңүлбөдүм. Арнаган жакшы оюмдан үзүлбөдүм. Толкунга төшүн тоскон ак куусумал, саргайып көл үстүндө сени издедим. Өзүңдү сезимимден өчүрбөдүм. Элесиң бөтөн кылып көчүрбөдүм. Каректен нур төгүлгөн көз карашты өчүрбөй эл ичинен мен издедим. Назик үнүң кулагымда унутпадым. Эстен чыгып бир отоло курутпадым. Эрте таңда торгой үнүн тыңшасам да, чиркин ай мага тааныш үн укпадым. Түшүмдү оордап кеттиң байкатпастан, сүйүңдү алып кеттиң арнабастан, көөдөндө арзуу ыйлайт моңун айтып, көктөгө жылдыз сымал жайнабастан. Көөдөндө арзуу ыйлайт моңун айтып, көктөгө жылдыз сымал жайнабастан. Керемет, керемет. Айжан эже, чындыгында сүйүү сезими бар, жашоо кызыктуу, көрккө бөлөнөт эмеспи? Анан сиздерге мындан ары дагы чыгармачылык ийгилик, дагы ырларды жаратып, китептерди чыгара бериңиздер. Албетте сиздердин окурмандарыңыздар бар. Келиңиз, анда сизге эркин микрофон болсун. Рахмат. Эң биринчиден ошол бизди унутта калтырбай ушул
жаркыраган студияңыздарга, чакырып койгонуңуздарга терең ыраазычылык, жалпы жамаатыңыздарга. Ушул акындар менен элдердин ортосуна көпүрө болуп келесиздер. Баарыңыздарга ушул жалпы чыгармачылык тобуңуздарга ийгиликтер болсун. Студияңыздар дайым ушундай жаркырап, шаңга бөлөнүп турсун. Анан жалпы кыргыз элиме тынчтык, бейкуттук каалайм. Өлкөбүз өнүгүп өсүп, кыргыздын маданияты, адабияты, тили эч качан өчпөсүн, тескерисинче дайым алдыда бололу. Мен да сиздерге рахматымды айтып кетем, ыраазыбыз. Ушундай теле берүүңөр өркүндөп өсө берсин, бар болуңуздар. Айжанга дагы, анан Багыт агайга дагы ыраазычылыгымды айтып кетем. Дайым ушундай мага окшогон акындарды көтөрүп чыгып аткандарына абдан ыраазыбыз. Кыргыз элим бар болгула, дайым ушундай бизге окшогон акындар, жаш таланттар өсө берсин алдыда. Келечегиңер кең болсун. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келип, мына жакшы маанай ырлар менен жакшы маанай тартуулап кеттиңиздер. Анан Айжан эже, сиз дагы ушундай эл ичинде чыккан таланттарды алып чыгып жүрөңүздөр. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө Кайрыктар казынасы коомдук бирикмесинин жетекчиси Айжан Хадылова жана аталган бирикменин мүчөсү Жумабек Бугубаев болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.